Аэропорт Домодедово терминалдыга проводник менен келдик. Мынакей парковкага кирдик. Проводник в аэропорт канча дейт? Жок, мага көрсөтчү канча мүнөттүн ичинде мен Домодедоводо коем, кечирип койгула. Шереметьевода көк зонага кирдик. Ждем данные о проезде дейт. Азыр өзү кичине возобновляться этет загрузка болгондон кийин. А так ошол барыңарга ассаламу алейкум. Машинаны бир мындай нестандартына коюп койдум, түздө эле коюп коеюн. Биринчи заказым ушул жерден башталат. Саат 13:57 болду. 13:57. Аптанын 5-күнү, жума күнү. Бүгүн негизи жумуш өтө жырный болуш керек. Ошол күтөбүз. Аким Ой YouTube каналына кош келипсиңер. Аты жөнүм баягы эле Гүлжигит болот. Биз сменабызды баштадык. Ассаламу алейкум. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Ушинтип атып, бул алгачкы заказыбыз болду. Шереметьево терминалдыдан бат эле заказ берди. Легковой, экономдорго 15 мүнөт алгы эле очередь экен. Ошо кезегим келип заказ берип, буларды алып келдим. Отуруп аткан тиги булар уже видеорегистратор эмеден үзүп койгон болчумун. Ошол унутуп коюп турмун. Жандырдым. 58 минутада алып келдим. 58 минутада 1217 рубль. Анан кийинки заказым тоже бир долгий поездка заказ алып алган болчумун. Ал мына алдымда эле болчу экен, алда уже отуруп атат. Здравствуйте. А у меня что-то программа не грузит, и я думаю, что, куда ехать, и оказывается впереди стоит. Улица Изюмская, да, будет? Да. Это в Коммунарку, да? Ну, это не доезжает Коммунарки, это Бутово. Бутово? Сюда же, по туннелю, да, наверное? Можете прямо ехать и выедете. Выеду? Угу. Көчөлөрүн араласам, метродон адаспасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып менен көнүп калдым сага. Пожалуйста. Сейчас я выйду со своими сумками. Спасибо. Да. Белим катып калды го. 1 саат 46 мүнөттө алып келдим. Изюмская көчөгө, Коммунарка тарап, бул Бутово тарап болуп калат экен, каттан сыртта мына карагылачы. 2003 рубль. Прям баягы 2003-жылкы дегендей да. Бираз мындай алып туруп белди мындай кылбаса болбой калды. Эки заказ менен уже более-менее алып калды го. Ладно, дальше уланта берели. 2 hours later. Жалаңылы дальний заказ бересіңер ғой, неге мұншалық? 1.96 менен ала берейін бе? Ала берейін бе, деп алып алдым ғой шіркен. 1.96 коэффициентінен 4 минут алып подача Хабаровская көчөсүнө дейт, Изюмскаядан. Бирок алысыраак эле окшойт. Таңын көрі Москваны аркып өткенде Балашиха тарапта МКАДтын ичи экен. Кайра бүгүн чота пятница, пробкалар күчөгөн мал нормальный эмелерди берип атат го дейм. Короткий эле кратыш заказдар туруп турсам болмок. Но да ладно. Жумуш кыла беребиз. Өзү негизи каалабаган нерсең сразу эле болбойт деген ошол да, мынакей отмена болуп калды бул заказ. Сразу отмена болуп калды. Башка заказ күтөбүз эми. Башка заказ келгенче силерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясыны бардыңыздар эле билесиздер, 2,5%. Акчаңыздарды 24/7 моментально эч кандай чектөөчү жок, жана эч кандай комиссиясы жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Ситимобилге жана Яндекске улап беришет.
Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, бул жигиттен Аким Аш YouTube каналынан алдык деген кайрылууну унутпагыла. Жана ошондой эле шарт парк менен таанышып, шарттар жагып аткан болсо кошулуп аман эсен иштеп жүрүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Биз кийинки заказды алып жумушубузду улантабыз. 5 minutes later. Скажите, сколько там называется? 1573 рубля. Не-не-не-не. Напугала. Так, 1500, сколько там было? Пожалуйста, всего доброго. Москва, центр, пробка, өтө бешеный болуп атат, 8 балл. Saat 17:00. Кечки, 17 деп коем, 19:00. Алдымда Киевский вокзал. Европейский деген торговый центр. Мен ушул жерден азыр Киевский вокзалга кайрылып туруп, таксинин остановкасына токтоп, торговый центрге кирип чай ичем. Анан саат 8-де уже пробка тарап баштаганда акырын чыгам, 8-8:30. А то болбойт, могу пробкада Москванын бул бетинен аркы бетине 1,5-2 саатта жетте турган болуп атасың да. Ал невыгодно калат. 2 hours later. А Измайловское шоссе 71 сколько? Не знаю, посмотреть нужно. Так, по Яндексу. Измайловское шоссе 71. 1028 рублей показывает. Давайте, поедем. Едем, да? Көрдүңөр. Хорошо по-русски чисто говорить. Я? Из Киргизии, наверное? Да, из Киргизии. Всегда, если хорошо по-русски говорят, спрашиваю, всегда говорят, что из Киргизии. Дверь открыла, руки болят. Не закрыли. Айнең, эшикте эмне ушундай бир жаба албайт. Гамма Дельтага алып келдим. Көрдүңөр, Европейский торговый центрдин алдында бир аз шам-шум өтүп, бир нерселерди иштеп жеп, анан кино көрүп аттым эле, келип эле бошсуңбу, бул жака алып барып коесуң, канча болот деп. Ошондой болуп кетти. Сразу эле Яндекстен карап бердим, 1028 рубль болду. Которуп коюштум, 1000 рубль болду. Нормально, все четко. Дальше жумушты улантабыз, саат 22:08 болуп атат. 10:08 өтүп атат, Гамма Дельтадан ушул жерден азыр эми линияга чыксак заказ бербей көрөлү, Яман долгий поездка түшүп калды да. Гаммадан чыгып келатканда эле түшүп калды, принимать эттим. Бирок принимать этип аткан суммасы да көрүнүп турду, 2893 рубль беле же бир нерсе болчу да. Серпухов жака барат экен, ДНП Белые Нары дейт. 110 километр экен ушул Измайлова Гаммадан, 110 километр, кайра обратно үйгө келсем даже 220 километр болуп калат. 5130 рубль көрсөтүп атат. Коэффициент менен тем более жанакы эконом. Мага эмне үчүн 2800 деп койду? Светофордон отуруп атат уже. Здравствуйте. Здравствуйте. На встречу, да, вышли? Да, на встречу вышла. Так. Долгая поездка, да, у нас с вами? Долго. Берег Нары, это ДНП, это в сторону Серпухова, да? Да, все верно. Так. Да? Вот что за остановили? Силерге билинбейт, конечно, но мен 1 саат 53 мүнөт 16-17 секунда жолдо жүрдүм. Пассажирим үйгө кирип кетти, мынакей. Жана мен вызовной агрегаторунан караганда 5100 бир нерсе деп аткан. А бирок бунун 2880
93 рубль чыгарып койду. Ошо мен жана принимать этип атканда ошол эле сумманы чыгарган туура чыгарыптыр. Бул билбейм, кичине эртерээк чыгарып, коэффициент анчалык күчөп кетелек маалда жетип калганбы же кандай болгон, эмне болгон, скидкасы барбы? Буга ушуну арзан чыгарып койду. Но ничего, жаловаться этпей, 110 километр эптеп келдик. Проводник в город дейт го, бул межгород менен берген окшойт, Москваны көздөп биз по-любому кетебиз. Мен негизи домойду включать этип кетейин деп аткам. Но проводник менен эми үйдү көздөп ура беребиз. Ошо. 5 minutes later. Доброй ночи. Доброй ночи. Так. 203, да. Совершенно верно. Да, спасибо. Всего доброго. Взаимно. Все, ничего не забыл. Давай. Ага, давай. Прикольный. Это карапайым, мындай, өзү айткандай, приземленный жигит экен, реально. Орустардын деле карапайым жөнөкөй болот экен. Болбосо 18 жашка 4 күн болуптур толгонуна. 13 жаштан бери ой жүгүртүүсүн мышлениялар чында эле бир орустардын жаштарынын ой жүгүртүүсүнө, жашоо образдарына таң каласың, реально. Мисалы, биздин 13 жаштагы кыргызды алып туруп, кыргыз баланы алып туруп, бул Москвадагы 13 жаштагы орусту алсаң, асман менен жерде, реально. Бирок бунун сөзү боюнча, так, 1243 рубль болду карта менен. Все, төлөндү нормально. Үйгө 20 минутта жетет экенмин. Анан бунун айтуусу боюнча Москвадан примерно бир 20-30 километр эле чекеге чыксаң, жаш балдардын айырмасы өтө чоң дейт. Өтө чоң дейт айырма. Алар деле бир аз мындай Москвадагы балдарга, жаштарга караганда калып калган дейт. Вот, ошол нерселерге кошулам. Ошол, эмне кылалы, үйгө акырын баралы, вечерний, ночной отчет чыгарып берели, план деле толуп калды болуш керек. Ошол. Ну чё, роднойлор, силер үчүн эч канча убакыт өткөн эмес, мен үчүн нормальный убакыт өтүп кетти. Отчетту четкий кылып чыгарып берейин, ошол сменамдан, Получается, мен 8100 рубль иштептирмин. Ошол күнү 7100 рубль бул Яндекс боюнча, 1000 рубль бул от борта, билесиңер. Вот, анан канча заказ кылдым, канча километр кылдым, уже все забыли, стерли, короче, унутуп калдык аны. Заработок 8100 болду, анын ичинен бензин, аренда, тамак аш, ошолорду кемиткенде таза чөнтүккө 4100 калыптыр. 1700 аренда, 1000 рубль, 1200 бі, 1300 бі бензин, потом тамак аш, обед, завтрактар мен баары биригип 1000ден ашып кетти да. Вот, ошондо Кудайга шүгүр нормально эме болду, заработок болду. Смена жирный эле болуш керек. Эми видео жаккан болсо лайктардан басып, топон басып, өзүңөрдүн видео тууралуу өзүңөрдүн ой пикириңерди жазып койгула туугандар. Меники ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки чыгарыштардан көрүшкөнчө коштошом. Баарыңарга ассаламу алейкум.